Кудайдын чакырыгы 1-июль. Эврика. Бул сиздин башыңызда күтүүсүздөн жарык күйүп, же жаңы ой келип, же түшүнө албай жаткан нерсең түшүнүктүү болуп калган учур. Мен мектепте көбөйтүү таблицасын түшүнө албай жатып, акыры түшүнгөн учурумду эстейм. Математика мугалими болгон апам ар күнү кечинде мени менен көбөйтүү таблицасын кайталап турчу. Бирок мен аны түшүнө албачумун. Бир күн эле баары ачык болуп калды. Мен акыры түшүндүм. Элчилер китебинин 2-бөлүмүндө дал ушундай Эврика учуру баяндалат. Ыйса өз жолдоочуларын жерде калтырып, аларга жардамчы жиберем деп убада кылат. Ошол жардамчынын келиши Элчилер китебинин 2-бөлүмүндө сүрөттөлөт. Ыйсанын шакирттери ыйык рухка толушат. Жана мына Эврика баары өзгөрөт. Шакирттердин бири Петр Иса жөнүндө кабар айтат. Анын насаатынан кийин 3000 адам ишенип калат. Бирок окуя муну менен бүтпөйт. Кийинки күндөрү Исага ишенгендердин саны улам көбөйө берет. Алар жөн гана ишенип калбастан, бири-бирине кызмат кылышат, өз мүлкүн кең пейилдик менен бөлүшөт, жана бири-бири менен баарлашып убакыт өткөрүшөт. Ишенгендер чогуу сыйынышат, жана Иса жөнүндө көбүрөөк билүүгө умтулушат. Күн өткөн сайын дагы көп адамдар ошол Эврика учурун башынан өткөрүп, ишенгендерге кошулат. Жана бул көбөйүү уланат. Петрге туура сөздөрдү берген, Исанын жолдоочуларын кубаныч жана кызмат руху менен толтурган ошол ыйык рух бүгүн да биз менен. Ал сизге жана мага жардам берүүгө дайыма даяр. Биз аркылуу өз ишин аткарган ошол рух. Элчилер китебинин 2-бөлүмүнүн маңызы 3000 адамдын ишенимге келгени гана эмес. Кудай келгенде адамдар өзгөргөнү, алар үмүт, кубаныч жана жашоонун маңызын тапканы. Ошондуктан ыйык рухтан сизден талап кылынган нерсени аткарууга жардам сураңыз. Жана күтүүсүздөн Эврика дегенди уксаңыз, таң калбаңыз. Анткени бул ыйык рухтун иши.